ушу Жали Атамбаевдин басмачылыгы менен, кызыкчылыгы менен болгон иштер тууган уруктарына каттатып коюп, булардын астында эч ким мындай карапайым калк жүрө албайт экен. Буларга чара көрүлбөйт дагы экен. Биздин талабыбыз Калдыбаевга окшогондор сотто иштебесин, жоголсун. Ушул Калдыбаевдин кылган аракетин карап, ушулга бир чара көргүлө мыйзам чегинде. А биздин азыркы күндө сотто каралып аткан ишибизди башка судья карасын. Ушуну талап кылабыз. Өзү ошол жаңы Ош Элорал аэропорту түшө турган тилке экен. Аны ошол 40 гектарга чукул жерди 2005-жылы Жали Атамбаев басып алып, ошол азыркы күнгө чейин бербей келе жатыптыр. Азыр биз жаныбызда сизге канчанчы жылдан бери ушул жерде жашайсыз? Ана ушул 40 гектар жер экен негизи жалпысынанчы. Кантип билип калдыңыздар? Мен 86 жылдан бeri ушул жерде жашаймын. Ушул жерде мал чарба бар эле, мына жерде полный коро эле, 32 коро бар эле. 32 корода ушул жерде мал да иштедик. Анан бияктын атасы да малчы эле. Ана Руслан дегендин, Султан деген малчы эле. Баардыгы ушул жерде эмгек сыйган ушуну Султан ака деген болгон ушул жерде. Анан иштеп жүрүп, бир малда не болуп калды? Анан ушундай дегенде ана мына жерде пацанса бар эле. Ана пацанса ошол жерде эле дегенде ана пацансына аласыңар деди. А неге алабыз, кичине эле жер экен десек, бул жер полный деди, бизге өткөн деди. Мына жерде эртең мындай эл тура силерге кандай өтөт десем, Жали Атамбаевдики деди. Одан кийин Ираимкул деген укасы барбы? Одан кийин Айнура деген бирөөнүн атында деди. Карындашы. Анан кийин мына эжелер эмеге барган. Ираимкулга барган. Эже деген мен аны мен билбейм деди. 36 гектар жерди алып, эч кимге бербей, же завод курам деп, же бир чырпык сайбай ээлеп алып бул көпөстөр бербей атат. Ушул мамлекеттик деңгээлдеги аэропорт курулсун. Аэропорт болуш керек бизде. Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Сов сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонум кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Аял киши менен кошулганда турбай атса, ошону көбүрөөк кармап берип тургузуп бере турган дарылары бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Саряду лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Мен Баитова Турниса Момунжановна, 31 айлык өкмөттүн тургунумун. Жашым 73-тө, эмгек ардагеримен, ветеран. Кийин ушул жерге, ушу элдер менен 20 жыл десем адашпайм, 20 жылдан бери чечилбеген көйгөй маселе менен келип, биздин бүгүнкү бул маселе жерибизде Жалилов деген Жалил Атамбаев деген жигит алып коюп, өз кызыкчылыгына завод курам деп 2005-жылы алган. Алып туруп бүгүнкү күндө ол жерде бир чырпык сайылган жок. Ол заводдун бир изи да жок, даже шагал төккөн эмес. Ошо жерди ээлеп алып кызыкчылыгы үчүн алып отурат, элдерди кыйнап атат. Бизге аэропорт курулганы жакшы. Себеби дегенде канча балдарыбыз Россияда жүрөт, ишсиз. Бул жерге аэропорт курулса международный, балдарыбыз иш жумуш менен, балдар эмес кыз келиндер да жумуш менен камсызданат эле. Анан бул жер шаарга айланып кетет эле, отсадырбыздын турмушу оңолот эле. Ошол себептүү биз чыгып кайрылып атабыз. Мен билишимче Калдыбаев деген судья Руслан
Кара Суу районунда ушул ишти Жалил Атамбаевдин немеси боюнча тарабын алып, Кара Суу районунда сот болуп, ушул ишти карап, Жалил Атамбаевга чечкен. Чечкен жери бир жери кызыктуу, эми Ошко кайрылганда, бул Ошко кайрылганда областной сотко, международный суд, межрайонный сотто дагы ушу Калдыбаев алып өзү карап атат. Бул жерде любой адам мени көрүп атса, угуп атса, ойлонуп көргүлөчү. Бул эмне себептен? Кара Сууда өзү карайт, Ошко келип алып дагы өзү алып карайт. Бул жерде өзүнүн чөнтөгүн ойлогон киши экен. Жалил Атамбаевдин адамы деп ачык эле айтам, мен эч кимден коркпойм. Бизди мына Кара Суу районунда Матраимовдор, Алишер Козыев азыр депутат болуп отурат. Ушул Жалил Атамбаевга окшогондор тоноп, бизди кыйнап бүттү. Ушу бизди карай турган бир адам чыгар. Мен ушул учурдан пайдаланып, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кыдыршаевичке, Зулушев Курманкул Зулушевичке, ошондой эле Кыргызстан Республикасынын сотунун сот кеңешинин төрагасы Жунушбаевга кайрылат элем. Айнайындар, ушул биздин маселени туура жолго салып чечип бергиле. Биздин талабыбыз Калдыбаевга окшогондор сотто иштебесин, жоголсун. Ушул Калдыбаевдин кылган аракетин карап, ушулга бир чара көргүлө мыйзам чегинде. А биздин азыркы күндө сотто каралып аткан ишибизди башка судья карасын. Ушуну талап кылабыз. Мен бул 36 гектар боюнча мисалы үчүн 1,5 жыл, 2 жылдан бери жүрөм болом. 2 жылдан бери жүрөм, ушу Жалил Атамбаевдин басмачылыгы менен, кызыкчылыгы менен болгон иштер тууган уруктарына каттатып коюп, булардын астында эч ким мындай карапайым калк жүрө албайт экен. Буларга чара көрүлбөйт дагы экен. Биз кайсы сотко барбай эле ушул Атамбаевга окшогон байлардын, Матраимовго окшогон байлардын немесинен узакка бара албайт экенбиз. Карапайым калкка биздин немебиз жетпей атат, үнүбүз. Мисалы үчүн биз 36 гектар эмес 6 сотукка неме болуп жүрөбүз. Муктаж болуп жүрөбүз. 6 сотукты жер ала албай жүрсөк, булар биздин өзүбүздүн жерибизден 36 гектарды алып коюп тууган уруктарына, анан калса башкаларга саткан немелер болуп атат. Мен ушул боюнча 1,5 жылдан бери жүрөм. Менин үнүнүм ушул мисалы үчүн Садыр Нуркожоевичке жетер бекен деп ойлойм. Ташиевке жетер бекен деп ойлойм. Ушул жердин 1,5 жылдан бери мен чарчап бүттүм. Калдыбаевга окшогон, Сүйүналиевге окшогон соттор бизди мукуратып, каерде болсо ham карапайым калкты белге чаап, ушундай кылып неме кылып басып жүрөт, ушуларды колдоп жүрөт. Каерге барсак ham ушул окшогон соттордон кутулбадык биз. Ушуга окшогон Калдыбаевга окшогон соттор каерде болсо ham биздин немебизди мөгөп жүргөн биз үнүбүз акыры ушуларга жетер бекен, Садыр Нуркожоевга жетер бекен, Ташиевга жетер бекен деген үмүттөмүн мен. Ушу биз 6 сотук жерге муктаж болуп жүрсөк, олар 36 гектар жерди мыйзамсыз алып, мыйзамсыз басып жүрөт. Ушуларга чара көрүп бериңиздерди суранам мен. Жер боюнча эле айтып бересиз. Жер боюнча ушу Жалил Атамбаев 2012 жылдан бери ушул 36 гектар жерди эл өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ушул жерге эч нерсе кылган эмес, бир чырпык сайган эмес, завод фабрика жасайм деп алган. Эгер жасаган болсо эл иш менен камсыз болуп, эл иш менен болуп калмак. Бирок ошонун немесинен элге дагы эч кандай жардам кылып бир эме ачкан жок. Өзүнүн кызыкчылыгында азыр жерде эч нерсе жок, бир да ташта түшүргөн эмес. Буну эл карап, эл арызданып, даттанып, Кара Суу сотуна бергенде, Кара Суу соту Калдыбаев кайра эле ошол Жалил Атамбаевдин кызыкчылыгы үчүн ушу чөнтөк соту болуп, ушул көпөстөрдүн адамы болуп жүрөт да, кызыкчылыгын коргоп жүрөт. Ошон үчүн биз элдин атынан, Кыргыз Республикасынын атынан ушул жерде элдик республикалык аэропорт болгонуна биз муктажбыз. Ушуга элибиз үчүн, жерибиз үчүн, жаштарыбыз үчүн ушул жерге аэропорт ачылышыга биз аябай аракет кылып, мамлекет үчүн күрөшүп атабыз. Ошого окшогон Калдыбаевга окшогон, Жалил Атамбаевга окшогон ушундай көпөстөрдү жок кылып, ушул жерлерге аэропорт түшүп,
өкмөттүн балансыга өткөрүп ушул жерге аэропорт ачылышыга баардыгыбыз ушу үмүттөнөбүз. Урматтуу Курманкулов Зулушевка, Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевичке биз түздөн жүз кайрылып, ушуларды элдин үнү жете экен деген үмүттө жүрөбүз. Ушул окшогон көпөстөрдү жок кылып, Калдыбаевга окшогон сотторду дагы жок кылып, ушунун иш чарасын карап беришин биз түздөн түз кайрылууга муктаж болдук. Азыр биз 30 адыр айыл өкмөтүнүн Кызыл Абад айылында турабыз. Бул жер өзү ошол жаңы Ош эл аралык аэропорту түшө турган тилке экен. Аны ошол 40 гектарга чукул жерди 2005-жылы Жалил Атамбаев басып алып, ошол азыркы күнгө чейин бербей келе жатыптыр. Азыр биз жаныбызда 30 адыр айыл өкмөтүнүн ошол жер боюнча кайтаруу маселеси боюнча маалыматты кайтаруу процессинде ошол соттордун адилетсиз чечими боюнча айтып берет. Ошол айтсаңыз, негизи ошол жердин тарыхына токтолуу. Мен бул жердин негизги тарыхына токтоло турган болсом, ушул жерде 2005-жылы Жалил Атамбаевга кандайдыр бир жолдор менен ошол мезгилдеги өкмөт чечип койгон экен. Болгону 36 гектар жерди. Бул 36 гектар жерде эң негизгиси бул максатты өндүрүштө алган экен. Өндүрүштө бул жерде ошо завод саламын деп. Бирок мына 20 жылдын аралыгында дагы ошол нерсе курулган жок. Тескерисинче бул жер кайра кор болду да жерчи. Эми эң негизгисин айта турган болсок, башынан 2000 ошол жерде токтомунда айтылып турат. 57-чи Кыргыз Республикасынын, бул жерде азыр мен ошондо айтып кетейин. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунда 2006-жылдын 8-май 334-чү, 2004-5 февраль 57-чи токтому менен ушундай конуштардагы жер, калктуу конуштардагы жер участогуна менчик же ижара укугун берүү жөнүндө инвестициялык курулуштарды иштерди ишке ашыруу боюнча деп ушуну негиздеген экен. Бирок бул жерде айтып атат, калктуу конуштардагы жер участкасындагы менчик ижарага берүү деп. Бул жер жайыт болуп атат. Ошол биринчи эле берген учурда бул туура эмес берип койгон. Буну биз угушубуз боюнча ошол мезгилдеги бул жерде өзүңүздөр азыр көрүп атасыздар, баягы эле Райым Матраимов, баягы эле Козуев өзүбүздүн депутатыбыз, андан сырткары ушул Жалил Атамбаевдер ол мезгилдерде эч кимге сөз бербеген, сөзү кайсыл жерде болсо өткөн мезгил болгон экен. Ошол тууралуу ушул 36 гектарды алып койгон. Мына эми азыраак акырында соттошу ошол 2005-жылдан бери 30 адырдын эли барбаган жери, кирбеген эшиги калбаптыр. Акыры соттошуп ушул жылга чейин келип атат. Акыркы жылдары мына дагы ушул боюнча көтөрүлүп, мына президентибиз жакшы жөрөлгөлөрдү жасап, 3 жылдан бери жакшы иштерди жасаганынан элдин үмүтү дагы пайда болуп, дагы ушул сотко берип аракеттер жасап атабыз. Эми ушул жерде канча гектар жер? Бул жерде 36 гектар жер бардыгы. 36. Ошонун 26-сын кайтарылды, азыр 10 гектары бар. Бул гектар деле аэропортко. Жок, ошол азыркы биз Мада айыл өкмөтү 200, биздики 184 гектар берип атабыз. Ошол аэропортко камтылып калып атат. Биз ошол боюнча эми кайрадан дагы сотко берип атканда, Кара Суу районуна буга чейин дагы Калдыбаев деген сот болгон экен. Бул сот бардыгы эле ушул немелерди ушу Атамбаевдин тарабына чечип коюп келген экен. Эми бүгүнкү күндө Ош область сотто жүрөбүз, район аралык сотунда. Бул жерде дагы именно ошол жерге Калдыбаев дагы жумушка барып, судья болуп, ошол ишти дагы карап, ошол Калдыбаев карап атат. Дагы ошол Матраимдин немелерге, Атамбаевтерге чечип коюп атат. Не кызыкчылык бар? Вот маселе ушул жерде туруп атат. Кандай ол Кара Сууда дагы ошол Калдыбаев чечсе, район аралык сотто дагы азыр ошол Калдыбаев чечет. Мунун кандай кызыкчылыгы бар? Эл ошого кыжалат болуп, демек ошол баягы биз айтып аткан мафиянын дейбизби, ушулардын бир чөнтөк судьясы экени аныкталып калып атат да, көзгө көрүнүп. Эл уже ишенбей калды. Сот тарабына сотко биз бир нече жолу каршы пикир жаздык. Ондон судьяга ишенбейчүлүк жаздык. Бирок биздин жазган кагаздарыбызды четке кагып коюп эле, даже карап да койбостон кайра эле ошолорго чечип койгону бизге өкүндүрөт да.
эмне себептен деп ушул жерде биз официально азыр биз кат менен кайрылып атабыз. Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине Жунушбаевга кайрылып атабыз. Ушул Калдыбаевдин соттун бүгүнкү ушундай иштерге аралашып бир көпөстү деп ошого дайыма чечип 20 жылга чечип келген судьяны ишин карап беришин, иш ордун карап берүүсүн талап кылып биз уже жазганбыз. Менимче жооп келсе керек. Бул эми мамлекеттин, өкмөттүн жери да негизгиси. Албетте. Мында бир облустук бийлик, президенттин өкүлү бир кандай көмөк көрсөтүп атат? Ошол эми мамлекеттик ири долбоорго бир көмөк кылып атат, ошол жерлерди кайтаруу же сиздерге кандай? Албетте, бул аны мен ачыгын айтып коеюн. Бул жерде азыр протоколу бар, мынакей. Губернатордун протоколу бар. Бул жерде түздөн түз Ош областык прокуратурасына ушундай демес ушундай коррупциялык жолдор менен өтүп кеткендердин иштерин тез аранын ичинде карап жөнгө салуу боюнча атайын губернаторда неме болуп, то есть жыйын болуп, ушул жерде протоколдук тапшырмалар берилип атат. Прокуратурага чейин берилген. Берилген бардыгы. Эми бүгүнкү күндө биз күтүп атабыз. Ушул Жалил Атамбаевдин чөнтөк судьялары чындыгында бизди чарчатып атат. Ошон үчүн ошого Калдыбаевга негиздеп Калдыбаев Дамирга ушуга тез аранын ичинде жоопкерчилигин карап беришин суранып. Сизге канчанчы жылдан бери ушул жерде жашайсыз? Ана ушул 40 гектар жер экен, негизи жалпысынанчы. Кантип билип калдыңыздар? Мен 86 жылдан бeri ушул жерде жашаймын. Ушул жерде мал чарба бар эле, мына жерде полный коро эле, 32 коро бар эле. 32 корода ушул жерде малда иштедик. Анан бияктын атасы да малчы эле. Ана Руслан дегендин, Султан деген малчы эле. Баардыгы ушул жерде эмгек сыйгырып ушуну Султан ака деген болгон ушул жерде. Анан иштеп жүрүп, бир малда не болуп калды? Анан ушундай дегенден ана мына жерде пацанса бар эле. Ана пацанса ошол жерде эле дегенде ана пацансына аласыңар деди. Неге алабыз, кичине эле жер экен десек, бул жер полный эле бизге өткөн деди. Мына жерде эртең мындай эл тура силерге кандай өтөт десем, Жалил Атамбаевдыкы деди. Одан кийин Ираимкул деген укасы барбы? Одан кийин Айнура деген бирөөнүн аттында деди. Карындашы. Анан кийин мына эжелер эмеге барган. Ираимкулга барган. Эже деген мен аны билбеймин деди. Мен акам менен алкындай эме ам кылбаймын деди, башка Жали менен Жали ака менен эме кылбаймын деди. Анан кийин соттоштук. Соттосок сотко барабыз. Мына 3 жыл болду Руслан. 3төн барат. Сот эртең болот, күнү барабыз. Ар жумада бирден барабыз. Барсак Карасын сотуна барабыз. Шарт сот бузулду деп коет, болду. Анан кийин Данияр Жаныкуловду таап келдик. Келсе ошол чечейин дегенден onu дагы Данияр Жаныкуловду подстава кылдыбы? Ошол чечилип калган жерден ушундай кылып туруп, эмени китептердин баарын бүтүрүп келгенден кийин Данияр Жаныкуловду алды, подстава менен алды, onu накан мени оюм боюнча onu подстава менен алган. Одан кийин болду. Дагы ошо эски история дагы башталды. Ошо эми кандай түшүнүп атасыз? Мисалы президент өзү дагы көрүп кеткен экен да бул жерди. Анан эми мамлекеттик кызыкчылык ушундай бир эми ошону мен Садыр Жапаровго, Камчыбек Кыдырашевге, Курмангыз Сулушевго кайрылам. Силер ушунчалык элге эме кылып, бир эмес үчөөңдөн камалып чыктыңар, ошол элдин талабы үчүн деп туруп жүрдүңөр дедим. Элдин талабын эми мынаны эми Садыр Жапаров шуну эме кылып коюңуз, эми сизден сурабыз. Камчыбек Кыдырашев ушунча күрөшүп атасыз. Мына сотторду Курмангыз Сулушев ушу Карасын сотун, область сотун бир карап жакшына эме кылып бергиздер. Эми ушунча эл сиздерге ишенип, үчөөңдөн отуруп келдиңер. Ошол элдин кызыксыздыгы камалдыңар. Кайтчыкар мына Алла тааланын эмеси менен кайтып президент болуп калдыңар. Эмегер бар экен Садыр Жапаровга мен Нуркожоев сизге кайрылам. Ушу кумтөр үчүн деп сиз кайрылып жүрүп мына камалдыңыз. Эми мына эл үчүн дагы бир кызыкчылыгыңызды эмелиң. Ушу элге ушунча Кыдыршаев менен ушу келтирип, ушу элди ушунчалык туруп кыйлап путка тургузуп эмелсе, мына элди ham карап коюң. Эми бир Жали Атамбаевдин туугандарынан эмеден onu кызыкта эме болду, али мафиясы бүттү. Ираимдин мафиясы бүттү. Өзүңүз Камчыбек Кыдыршаев өзүңүз айтат, кут ушуну аткарып бериңиз да биз элден сурасак ушу Карасуу элдин 30 ай
Елдің атынан сізден шу елдер сұранып кетішке емалас. Мынауы Кашар, бұл Жали Атамбаевтікі болған бұл. Азыр берді малшысы жашайды. Ошол ирайым кыды, короче, жылқы-пылқы малдарын еме қылып тұрып жерде жашайды. Мен атым Бегубаев Жеңішбек Мурзабаевич. Жали Атамбаев 36 гектар жер алып, 6 сотық жерге зәр болып жүрген 30 адырдың еліне бұл Атамбаев 36 гектар жерді алып, ешкімге бербей, же завод құрам деп, же бір чырпық сайбай, еліп алып бұл көпестер бербей атады. Ушу біз Кыргыз Республиканын елдері ушерге международный бұл аэропорт құрабыз деп атса, Жали Атамбаев 36 гектар жерін бербей, 30 адырдың жерін бербей, елдеріне пут тозу ашады. Айрықша Ош областың соты Қалдыбаевтың тағдырын, ушунун ишин Жунус Алиевқа кайрылабыз. Жунус Алиев тез арада чечип ушу сотты жоопкерчиликке тартышын 30 адырдын элдери суранат. Мен ушул 36 гектар боюнча ушу Жали Атамбаевда ошогон Баймановдор ушу жерди ээлеп алышты. Бизге 6 сотық жерден берилбейт. Мен 3-4 балам бар. Бирисин ушусун чекке муктаж болуп жүрөбүз да, көп жылдан бери. Бул жерде айылда 2ден келиндер үйдө жашашат. Баары жок чекке муктаж. Ушинтип биздин айылда ушу көп жылдан бери ушурда чекке муктаж болуп жүрөбүз, бирок ошо Баймановдор ээлеп алган жерлердин көбүн. Судьяларга сотко 1,5 жылдан бери каттап жүрөбүз. Мына турган элдер азыр суук болуп көбү чыга албай үйдө отурушат. Бардыгыбыздын жеке бир талабыбыз бизге ушул мамлекеттик деңгээлдеги аэропорт курулсун. Аэропорт болуш керек бизде. Анан кийин азыр мамлекетибиз өнүгүп мына 3 жылдан бери кандай иштер жасалып атат, кандай иштер аткарылып атат. Президентибиз, УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевич ушуларга неме кылганда биз дагы жөн отурбай, ушуларга кайрылып, ушуларга жардам берели, бутуна бут болойлу, колуна кол болойлу. Ушундай жемеккорлорго, ушундай көпүскөн байып кеткен элдин эсебинен карышкырларга жол жок элдин арасында. Ушуну баарын угуп койсун.